5 жаштагы Жаңыл алгачкы жолу быйыл жайлоо бала бакчасына барды. Бул жерден ар түрдүү куштардын сөлөкөтүн жасап, топчуш хурлардан ар кандай буюм жасаганды үйрөнүүдө. Мен өзүм тотугуш жасап жатам. Аны ичке кесип алып, зубатыска менен оройбуз. Орогондо аны кичинеден бирап чыгарып алып, эмнен жасадың? учунан Көргөзчү. Эмне буйна? кичине чымчып коебуз. Андан кийин Көрсөтүп бериң. клей алып, аны чаптайбыз. Андан кийин канаттарын өз каалаган өң менен жасай бересиз. Мындан башка топчулар менен жан чымчыктарды, сайма сайганды, жиптерден балык жасайбыз, пингвиндер жасайбыз. Ал эми кичинекей Саматта бала бакчага алгачкы жолу келген. Ата-энеси малчы болгондуктан кышкысын кыштоодо, жайкысын жайлоолордо күн кечиришет. Бакчага тез эле көнгөн Самат түркүн ырларды жаттап, бакчага келгендерге аткарып берди. Кийинет кабат, жайында жашылданат. Чаңдай бичи чыгып, бышкында өңү агарат. Капуста. Балдардын жайлоо бакчаларына барып, балдар менен тил табышып, ойноп, тамга таанып, сүрөт тартып жаткандарына бул жердеги ата-энелер ыраазы. Акыл эсти өнүктүрүүчү оюндарды ойногон балдарынын күнүгө жетишкендиктерди байкоого болот. Ата-энелердин айтымына караганда 6-7 жашка чыгып калгандарына карабастан, ручка кармаганды билбей, тамга тааныбаган жеткинчектер аз убакыт ичинде көп нерсени өздөштүрүүгө жетишишкен. Эки балам келет бизге. Өсү жакшы экен. Окууга даярдык. Сүрөт тартканды, жазганды дегенде байым 1-класска кудай берсе, эңки жылы кирет ошого даярдык аябай эле жакшы болот экен. Айылда мен өзүм балдарымды сарайда эле турам. Айылда барышпайт. Анан могу жайкысы жакшы болду, эки балама тең окуу өзүлөрүнүн өмүрүнө. Мурун урчка кармай элбесе, урчка кармап часы окуганы. Сүрөт тамгаларды үрткөдөн үйрөндү кудай буюрса. Жайкы эс алууда мектеп жашына чейинки балдарды тарбиялоо багытында 4 жылдан бери иш алып келе жаткан жайлоо бала бакчалары учурда жайлоолорго отурукташып, балдарды тарбиялоону уланта баштаган. Алып айтсак, Нарын районундагы Жергетал айыл аймагындагы Роза Өмүракунова атындагы бала бакчанын жамааты уюштурган Теңир Тоо бала бакчасында 30га чукул балдар тарбияланышууда. Бул жерде балдарга күнүнө 3 саат билим тарбия берген 2 тарбиячы айлык акы албастан эмгектенишет. Каржылоо булактары бүт районго жаңыдан карап атат, анан биз райондон үмүт атабыз. Билим берүү тармагы, билим берүү мекемелерди түшүнөт да. Биз ошол тарбиячыларды кезек менен алып келип атабыз бул жергечи. Бул жакта балдар, биз балдар менен буга чейин деле 4 жылга бекер иштегенбиз. Ошого көнүп калгандыктан жайлоо бала бакчасында деле ошентип уюштуруп атабыз. Эмгектин акысын төлөнүп турбаса кыйынчылык болот да, жогоо боло берет. Долон ашуусундагы экинчи бала бакча Нарын шаарындагы номер 15 Бактылуу балалык бала бакчасыныкы. Калкчыш жайгашкан бул жерге аталган бала бакча 4 жылдан бери келип, жылына 40ка чукул балага жайкы 3 айда билим тарбия берип кетишет. Бул жерде эмгектенген тарбиячылар да 1 сом акы албастан балдарга тарбия беришүүдө. Апаларыбыз эмне кылат? Уйларды саап, эмнелер жасап берет? Каймак. Жайлоодогу бала бакчаларга барган балдардын саны убакыт өткөн сайын көбөйүп, облус боюнча 500гө жетип, балдар жайкы бала бакчаны күтө баштагандыгын белгилөө менен кызматкерлердин эмгек акысын ата-энелердин көмөгү менен чечүү жолу бар экендигин өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлүнүн орун басары Чынара Абдраймакунова белгиледи. Жылдан жылга балдардын ушул жайлоо бала бакчаларга келүүсү көбөйүп, ушул жайкы каникулда ата-энеме, чоң эне, чоң атама барсам, ошонун ичинде жайлоо бала бакчасына барсам дегендер, эңсегендер көбөйүп баратат. Андан тышкары мына биздин программа 3 саат болсо, булар 3 саат эмес 5 саат жүргөнгө дагы кайыл болуп атышат дагы, кетпей атышат. Анан бул дагы эң жакшы көрсөткүч деп эсептейбиз. Албетте бул жерде ата-энелерге да чоң жакшы шарттар түзүлүп атат. Мен ойлойм, жанагы биздин тарбиячылардын айлык акысы ошол ата-энелердин дагы бир кошкон салымынын негизинде көбөйүшү керек деп. Маалымат катары айта кетсек, облус аймагында Агахан фондусунун көмөгү менен мындан 3 жыл мурун 5 жайлоо бала бакча уюшулуп баштаган болсо, учурда алардын саны 16га жеткен. Бул жылдар аралыгында 300дөй бала тартылган. Жайлоо бала бакчасында жеткинчектер үчүн жетиштүү кам көрүү максатында Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду өнөктөш катары керектүү окуу куралдарын, оюнчуктарды алып берген. Нурзада Мукашева, Белек Ниязбеков, Нарын району.